Аргасыз алым. Алымдын айласы кетти. Учса канат консо куйрук боло турган Личаны бир топ күндөн бери ооруп жатат. Түзөлүүнүн ордуна күндөн күнгө начарлоодо. Жинхуа менен Санженин ыйын көрүп олтуруп, алымдын ойлогон ою башынан кетти. Чанчиндин энеси болсо өткөн жумада өлүп, аны өз каражаты менен көздөн далда кылды. 3 күндөн бери Анархандын эшигин тосуп жүрүп, Анарханды же анын эри Керимахунду кезиктире албады. Жалгыз гана Анархандын ашмачы кызы Дарыяханды бир жолу жолуктурду, бирок ал кожоюнум Керимахун малай алам деп жүрөт. Кандай малай алаарын билбейм деген сөздөн башка эч сөз айткан эмес. Дагы күн оңдуудан жүрө берүүнү пайдасыз көрүп, алым үйгө кирди. Личан, кандайсың? Жакын күндөрдө экөөбүз коштошобуз го. Кандайын сурайсың? Кокус жаза тайып көз жумулуп кетсе, Санже менен энеме көз кырыңды сала жүр, деп алсыз дарман менен Личан өзүнүн сөзүнүн акырын бүтүрдү. Анын бул сөздөрүн угуп олтурган Жинхуа менен Санже күкүктөй үн алышты. Өз оюн кеңешип жол тартууга кирген алым кардуу борондо буюккан адамдай эмне деп айтаарын билбей да калды. Жинхуа салаалап аккан жаштуу көзү менен алымга карады. Айткан кайратыңа, берген жардамыңа чоң рахмат, алым. Ушундай кыйын учурда алым акыл айтат, жардам берет деп эч качан ойлогон эмесмин. Атыңы саттың, үчөөбүзгө бир сыйра кийим алып бердиң. Дүйнөнүн көзүнө карабай анча-мынча тамак аш камдап бердиң. Өлгөнүбүздү өз колуң менен узаттың. Сен адамсың, алым, сен адамсың. Адамгерчилигиң үчүн мен сени уулум дейм. Сен мени энеде. Жинхуанын чын жүрөктөн толкундап айткан сөзүнө алым да толкундап кетти. Ал көздөрүн жайнатып, бир далайга кубангандай карап турду да, макул, мындан ары мен сизди энедейм, деп алым Жинхуанын колунан өпкөндө, алым, деп Санже кубанычтуу үнүн каттуу чыгара, алымдын алдына чөгөлөй калып, анын сол колун кош колдой кармап, оң жакы жаагына баса кысты. Анын оюнда бир туугандык гана сезим. Ал азыр каттуу ооруп жаткан агасы Ли айыгып, сүйүнгөнүнөн ошонун колун кучактап тургандай сезди. Санженин кубанычына, анын чачын сылап алымдын эркелешине Жинхуанын көңүлү көтөрүлө түштү. Мына, ушундан тартып бир туугансыңар. Бир гана кыйын шарт, Линин ооруп жатышы. Алымга жардам бере албай, экөөбүздүн минтип олтурганыбыз, деп Жинхуа үшкүрүп койду. Эгер Чжуэйху келген болсо, Лини сөзсүз айыктырат эле, деп Санже улутунуп койду да көзүн ачпай онтоп жаткан Лиге көз жиберди. Санженин сөзүнөн улам алымдын оюна бир нерсе түшө калгандай терең ойго батып турду да, Чжуэйху деген эмне? Ал кандай киши эле? Өзүм көрүп, ишин түшүп көргөн киши эмес. Угушума караганда ал ашкан табып, жашы 80ден өтүп калган киши. Ошол карылыктын айынан ары бери жүрө албай, дары кыла турган чөбүн таба албай, эч кимди дарылай албай калды деп уктум. Ал дарылаган күндө да аны мен кайдан келтирем? Келгенде дарысына жана акысына эмне төлөйм, деп Жинхуа уулунан бир акыл сурагансып Лиге карады. Ли көзүн жумуп, кара тору өңүн албыртып бат-бат дем алып жатат. Ал киши кайда турат экен? Деп алым башын көтөрүп Жинхуа карады. Ярбак дарбазасынын сыртында дешет. Үйү кайда экенин билбейм, деди терең улутунуп туруп. Андай кишини ким билбейт дейсиң, балам? Издегендер сурап таап алышат көрүнөт, деп кошумчалады Жинхуа. Алым эч сөз айтпастан көчөгө чыкты. Кандай арга табылат? Каныбектин иши эмне болмокчу? Ли канткенде айгат деген суроолорго ойлуу алым чумуп жүрүп олтуруп, сепилдин чыкканын дарбазадан өтө бергенде гана бир түшүндү. Дарбазанын сыртындагы чоң түп жыгачынын түбүндө кишмиш сатып олтурган карт уйгурга басып барып, Чжуэйхунун жайын сурады. Ал киши дароо жооп бербей, алымдын башынан аягына чейин бир топко карап туруп, кемиң ооруду эле? Бир тууганым, каттуу оору. Жардам сурайын дедим эле, деп алым бетиндеги оромолун чечип, учу менен терин сүртө кетти. Ал киши кыргыз тилин билбейт. Кандайча кылып дарылайт? Деп эмне үчүндүр таң калгандай алымга тегиле карады. Ал киши дарылоого макул болсо, тилди түшүнүшөбүз, деди алым жылмайып койду. Анда түзүк. Ал адамдын үйү, деди да абышка колун ары карата сунган бойдон элеңдеп эки жагын карады. Эски кызыл чепкенин ийине салып,
kızıl ötüktün tamanından çаңды buruldatıp sepil içinden çıkıp kele жатқан boğoqtuu jigitти көрсөтө. Ушул жигит менен кошо барсаң, анын үйүн көрсөтүп коет. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Бул жигитти ээрчите барып, Чужуэйкунун үйүн көрсөтүп койгула. Ха, жүрүң, деп богокчон жигит жүрүшүн дагы ылдамдатты. Алым көп узак жүрбөстөн богокчон жигитти көрсөтүүсү боюнча Чужуэйкунун эшик алдында жолуктурду. Ал оң колун чекеге калкылай коюп, курчук айткан көздөрүн кыбыңдата, мурдунун үстүн бир аз тырыштыра Алымга карады да саламын алыга алды. Анын көздөрүнүн кыбыңдашы, бет менен моюндарынын бырыштары, суйдан чыккан арпа сыяктуу аппак мурту менен бөдөнө куйрук чокчо сакалы анын жашынын 80ден ары не багышкандыгына күбө болуп тургансый. Башында терге чиригендей болгон эски кара топчасы, көк шатыбардан эки этегин тилик жасатып кийген эски чолок бешмантчасы, кара байкасамдан жасаткан эски шым, көөнүргөн ак байпагы, кара баркыттан саймалантып жасаткан эски башмагы, желкесинен саал өтө бердире өргөн кичинекей ак чачы, таяк ордуна кармап олтургансыган кичинекей кол чатыры бул адамдын кандай турмушта жашап келатканын көрсөткөнсүйт. Чужуэйкунун суроосуна жараша Алым эмне үчүндүр издеп келгенин түшүндүргөндө, ал бир иштен шек санагандай, анын айткандарына ишенбегендей, колундагы чекесине калкылай карап турду да: "Өзүң кыргыз болсоң, кандайча себеп менен Кытайдын бир жесир кемпирине бала болуп калдың?" Алым эч нерсе жашырган жок. Личан экөөнүн атасы Маминжунга малай болуп иштегенин, аталары Ли экөөнүн достоштурганын, түрмөдөгү бир агасына каралап мында келгенин, атын сатып Линин үй бүлөсүнө жардам кылганын, Жинхуанын бүгүнкү айткан сөздөрүн төкпөй чачпай айтып өттү. Чжу эч деме айтпастан, чатырынын сабын таянып, башын төмөн салып, бир нерсени макул тапкандай башын акырын ийкеп көпкө олтурду да: Линин качан, кантип ооруганын, биринчи күнү эмнеси ооруганын, эми эмне ооруйт дегенин, дем алышы кандайлыгын, адамды таанырын же тааныбасын, тек ийненин жибини чейин сүрүштүрүп бүткөндөн кийин Алымды ээрчитип үйүнө кирди. Үйдүн ичинде эч кандай дүйнө байлыгы жок, бирок үйдүн ичинде бош орун жок. Топ-топ кылып байланган түркүм чөптөр, бирдемелер салынган түрдүү майда баштыктар тамдын боорунда илинип турат. Ар түрдүү бөтөлкөлөр жайнап текчелерде, жерде турат. Алардын арасында түркүм түстөгү суюк нерсе куюлганы да бар, бош турганы да бар. Чужуэй бөтөлкөлөрүн карап жүрүп, ичине кичинекей бирдемелер куюлган 3 бөтөлкөнү, бир уучтай бирдемелер салынган 2 баштыкты кармап туруп: "Айтышыңа караганда ушулар дары болушу мүмкүн. Эми бул дарыларды кантип беришин жакшылап угуп ал." Сиз барбайсызбы?" деп Алым чоочугандай Чжуга тигиле калды. "Мен кайдан? Карымын. Эки жакка мурункудай баса албай калдым. Рикша жалдаш экөөбүздүн колдон келбейт эмеспи?" деп Чужуэйху күлүмсүрөгөн сыяктанды. "Жалдоого болот, бирок рикша кайда турарын гана билбейм. Акысын төлөйм. Сиз барып ооруну өз көзүңүз менен көрбөсөңүз болбойт", деп Алым Чужуга жалынып дагы жиберди. "Андай рикша табылат. Арзан алып барып келүү жагында өзүм сүйлөшөйүн, бирок менин шартым рикшаны кетирип жибербей, ошону менен кайра келгендей болоюн. Кечинде бир оору адам келмегиле", деди Чжу. Чужуэйкунун талабына Алым макул болду. Анын Чжу менен сүйлөшкөнүн, үйгө кирип кеткенин байкап, балким Чжуга араба керек болуп калар деп көчөдөн акмалап жүргөн рикшанын тилеги да оңунан чыкты. Чжунун жаңдаганын билген рикша кол арабасын сүйрөп таскактаган бойдон келип эшик алдына токтоду. Көп узабай алар Ли Чанхуанын үйүнө карай жол тартышты. Бир саатча жол жүргөндөн кийин Алым жүгүрө басып келип, кичинекей дарбазачаны ачканда рикша Чужуэйхуну сүйрөп короого кирди. Чжу Личандын тамырларын кармап, бир катар суроолоруна жооп алгандан кийин бир чыны жылуу сууга кандайдыр бир чөптүн жалбырактарын чылап, үстүн жаптырып, текчеге алдырып койду да: "Ушул дары эртең таң сүргөнгө чейин ушундай турсун. Эртең таң сүрүп келатканда суунун баардыгын куюп алып ичиргиле да, кайра жылуу суу куюп койгула. Аны каалагандай ичсин, каалабаса ичпесин. Бул дарыны азыр беребиз", деди да кичинекей бир шишедеги дарыдан 5 тамчы, экинчисинен 3, үчүнчүсүнөн бир гана тамчы тамызып, ага бир аз суу кошту да Лиге ичирди. Ли дарыны бир уурттап жутуп жиберди да
кандайдыр бир шумдуктуу ачуу нерсени ичкенин айткансып, башын чайкап, көзүн жумуп, бети башын бырыштырды. Ушул тартип менен берүүнү эскертип, 3 шишедеги дарыдан 3 кенедей шишеге өлчөп коюп берди да, түн ортосунда эртең менен теги чыныдагы дарыны ичкенден кийин бергиле деп Чужубей ордунан турду. Жинхуа Санже алым үчөө алкыш айтууга киришкенде, эгер мени сыйласаңар, 2 күндөн кийин дагы келип көрүп, жаңы дары берсин десеңер, мага азыр эч сөз айтпагыла. Эчтеме бербегиле жана алкабагыла деп айтты да, бул айткандарын аздык кылабы дегенсип колунда жаңсады. Алым жүгүрө чыгып эшикти ачып, рикшанын арабасын бери тарттырып, бүгүнкү гана акысын эмес, 2 күндөн кийин кайра алып кетүү жөнүндөгү акысында рикшага төлөп, алар менен бирге көчөгө чыкты да, эки алаканын беттештире ылдый болуп, башын ийки коштошкондо, сепилдин чып капкагы жабылганча чыгып кетүүдөн ашыккан рикша Чужууну сүйрөгөн бойдон таскактап жөнөдү. Алар көрүнбөй калганча Алым карап турду. Анын көңүлү Личан жөнүндө бир аз тынгансыды. Алым көпкө чейин унчукпай ойлонуп туруп, кайра үйгө кирип, айта турган акылын айтып, колундагы акчасынын көбүн Жинхуага берип, көчөгө чыкты. Көп ойдун башын чытып туруп, дагы бир ирет Анархандын короосуна барып, кайтууга бет алды. Күн батууга жакындап калган учурда Алым келип, Кермахундун дарбазасынын алдында олтурду. Көздөрү тунжурап, кабагы салыңкы. Кермахун мени малайлык калабы же албайбы? Малайлык калса Анархан мени тилегиме жеткизеби жокпу? Деген суроолор анын оюн улам кайталайт. Көз байлаган учурда топон жеген өгүздөй бышылдап, Кермахун базар жактан келди. Ассалому алейкум бегим, деп Алым ордунан ыргып туруп, колун боорун алып, белин 5 бүктөлтүп, Кермахундун алдына тура калды. Ва алейкум ассалам. Сен ким элең? Деп Кермахун белиндеги жоолугунун учун чыгарып, жаагынан коюлуп турган терини арчып, адырая калды. Тааныбай калдыңызбы бегим? Мени караван-сарайдан ээрчитип барып Суннахунга жумшап бербедиңиз беле? Дурус. Эмне жумуштап келдиң? Сизге малай керек экен деген сөздү угуп келдим эле. Суннахундукучу. Андан чыгып кеткениме көп болуп калды. Эмне үчүн? Бир агам өлүп. Дурус, укканмын. Алар сенин ордуңа малай алыптырбы? Ошондуктан сизге келдим. Сиз сыяктуу бектериме кызмат кылууга эң ынтаалуумун. Сиз менин акымды азыр бычпаңыз. 15 күн иштейин. Анан менин кызматымды көрүп туруп, акымды бычыңыз деп, Алым өз күчүн базарга салып, өтө кичипейилдик менен Кермахунга сала кылды. Рас, мага малай керек. Сенин кандай кызмат кылганыңды Супахан апамдан да уктум эле. Зайбу менен акылдашайын деп, Кермахун короосуна кирип кетти. Кермахун, Анархан, Дарыяхан үчөө ортоңку үйдө чай ичип олтурушту. Алардын олтуруштарына караганда бул үйдүн ичинде алда кандай түгөнбөс чыр бар сыяктуу. Бетинин чаары чокчо казган саздын бетиндей болуп, быйпыйган мурдунун таноолорун кыбыратып, төс көзүн ача, чалыр көзүн баса карап кашылдап, Кермахун отурат. Анархан тетир карап отурат. Чоочуган кыргыйдай көзүн жалдыратып, анын катарында Дарыяхан олтурат. Эгер үчөөнүн ушул отуруштарын көргөн адам болсо, турмуштан аша кечип, алдагандай кайгыга учураштыры да мүмкүн болор эле. Бирок булардын турмушу ушундай. Зомбулуктун дооруна өкүм сүргөндүктөн кызгалдактай жаш өмүр соолусун деген турмуш. Аны Анархандан башка эч ким билбейт. Аттарды суугарып койдуңбу? Деп быртыйган кыска бутун сунуп, чекетерин колу менен сыдырып, Кермахун Дарыяханга карады. Суугардым, деди да, Кермахундун топон жеген өгүздөй кышылдап, эбисini жок олтургандыгын жактырбай, Дарыяхан төмөн караганда, суугарбагын дебедим беле? Ат минген адам атты бага турган малайды жумшап коюп минбейби? Деп Анархан Дарыяханга карап ачууланганы менен Кермахунга каарын төккөн сыяктуу эле. Баса, тышта бир кыргыз жигит малай болом деп турат. Макул десең ошону алалыбы? Кайдагы экен? Өгүнкү Суннахун бектикинде жүргөн жигит. Алымды Анархан өз көзү менен көргөн жана Айбадак менен Самсахундун эчен түркүн кылып мактаганын дагы уккандыктан, алгын. Ал кызматты жакшы кылат деп укканмын. Туура кармап, тутам мелжеп, битиңди сыгып канын жалабай, дурустап сүйлөш. Жакында соода иштериңе кетесиң. Үй тиричилигиңди дагы байкап болор, деди Анархан. Дурус. Ал жөнүндө дагы сүйлөштүк. Дарбаза алдында турган жигитти бери чакырып келчи, деп Кермахун Дарыяханга карап
илдиреп койду. Ат багуу баласынан кутулууга жан дили менен даяр экендигин далилдегендей, Дарыяхан алдырдан жым этип тышка карай жөнөдү. Дарыяхан быйыл 16дан 17ге жаңы чыгат. Өзү кагылес, кыргый көздүү, ак жүздүү кыз. Бирок 2 жашынан жетим калып, көрүнгөндүн колунда чоңоюп, ар кимдин каардуу тиле, каттуу таягын көп көргөндүктөн оюндагысын дароо ачып айта албаган жабык мүнөздүү кыз. Алым эшиктен киргенде Анархан төркү үйгө кирип кетти. Сени кызматчы кылып алалы дедик мырза, деп бардык нерсенин тагдырын өзү гана чечүүчүдөй Кермахун компоюп койду. Жакшы болот бегим, деп жан дили менен Алым тура калып кулду кылып койду. Дарыяхан, бул жигитке чай бер, анан ээрчитип барып, сарайдын алдындагы аттарды чөптү көрсөтүп багуу жайын айтып койгун, деп туруп бара жатып, атың ким деди. Алым, дурус укканым бар, деди да Кермахун төркү үйгө жөнөдү. Алым иштей турган иштерин Дарыяхандан сурап билип, аттарга чөп салып койду да акырдын кырына олтуруп ойлонду. Ийде, Анархандын ери Кермахунга да малай болом. Бирок Каныбек жөнүндөгү оюмду Анарханга кантип билдирем? Күтүлбөгөн кабар. Алымдын баккан аты төртөө. Бири Шаңыянын тору жоргосу, бирөө Зуннахундун кара жоргосу, экөө болсо Кермахундуку. Төртөө тең атактуу жорголор болгондуктан күнүнө 3 маалдан жем берип, 6 маалдан чөп салуу, 2 маалдап жалгыздап жетилеп суугаруу, кир жугузбай жууп тарап багуу Алым үчүн кыйын түйүшүк болду. Кыйын да болсо 2 айдан бери чындап жакшылык үмүтүн көрөт күтөт. Бирок көздөгөн максаты жагынан эч бир жакшылык көрүнө элек. Көңүлүнө төтөп кылган Анархан менен ушул күнгө чейин сүйлөшө элек. Өткөн жума күнү гана баккан аттарың үчүн рахмат. Бул сыяктуу адал кызматыңан береке табарсың Алым, деген. Андан мурун ооз ачып сүйлөгөн эмес. Алым өзү оролуп сөз айтууга ыңгайда келбеген. Кермахун болсо эртелиге аттарды көргөндө "Жарайсың Алым" деп гана коет. Башка сөз айтпайт, айтууну каалабайт да. Ошондуктан 2 айдан бери акы жөнүндө да сөз болунбай келе жатат. Эми эмне кылуу керек? Малай болуп мында жүрө берүүдөн эч нерсе чыкпаучудай болуп бара жатат. Эгер мындан кетип үйгө барып келсем кандай болор эле? Бирок анда эмне кылмакчымын? Деген сыяктуу калың ойдун туңгуюгунда олтуруп, 2 ирет Алым деп чакырган Дарыяхандын үнүн да уккан жок. Жанына келип терең ойго чумуп олтурганын байкап тура калган Дарыяханды да байкабады. Дарыяхан акырын артынан келди да: "Алым, эмне болду?" деп тигиле калды. Алым селт эте түштү. "Эч нерсе болгон жок", деп калыбынча жылмайып койду. "Бир жериң ооруйбу?" "Жок." "Же бир капаңыз барбы?" "Кантет?" "Келгендегидей эмессиз, башкача болуп бара жатасыз." Эч капачылыгым жок, жөн эле чарчагандыктыр", деп Алым кагынап ордунан турду. Дарыяхан шембегендей бир аз тиктеп турду да: "Жүрүңүз үйгө, Кермахун акем чакырып жатат", деди да кайра кетти. Алым Дарыяхандын азыркы көрүнүшү менен сөздөрүнө таң калды. Алым анын байкагандыгына таң калган жок. 2 айдан бери эч сөз айтпаган Дарыяхан азыр гана шайырсынып, кубанычтуу мүнөз менен ал жайын сурагандыгына таң калды. Алым Кермахун акем чакырып жатат, Алым чай ич, Алым тамак же дегенден башка бир сөз айткан эмес. "Эчедесиң карындаш, ат энең барбы?" деп бая бир күнү Алымдын суроосуна жооп кайрган эмес, жана Алымга тигиле карап жылмайчу да эмес. Кел, олтур Алым мырза. Дарыяхан тиги төшөктүн учун Алымдын алдына жайып койчу", деп Кермахун өтө боорукер кишидей комсоруп өнтөлөгөн сыяктанды. Бирок анын мындай өнтөлөшү тек бирөөнү таманга кагып түшүргөндөгү амалы боло турганын Алым сезген болуучу. "Чайыңа нандан туурап алгын Алым", деп Анархандагы жайдарлык мүнөзүн көрсөттү. Бирок Анархандын жайдарлыгы Кермахундукундай эмес, анда кандайдыр бир чындык бардай сезилди. "Менин акым жөнүндө ооз ачпай койду деп таарынып да жүргөндүрсүң, Алым мырза." "Ырас, таарынууга да акың бар, бирок мен сен жөнүндө өтө башка ойлоп жүрдүм." "Кандай?" деп Алым чайганан туурап жатканын токтото койду. "Сени малай эмес, бала кылып алуу жөнүндө." Кермахун мурдун быйпыңдата жылмаңдады. "Демек, мен силерге бала болуп жүрүп калсам, карыган инатам кандай болор экен?" "Ой, жолуң болгур десе. Кандай болот эле? Табылгаңды канжыгаңа байланып, сүйгөн атыңдын бири минип алып чаап барып келип турбайсыңбы? Эгер кадыр көңүл жарашып, ата баладай болушуп калсак, ата энеңдин жарасы жеңил эмеспи?
Andan көрө sen төбөлүк бизге жүрүп кызмат кыласыңбы жокпу? Ошол жөнүндө сүйлөшөлү деп, Керимахун колундагы чынını жерге коюп, Алымды олурая карап калды. Ойлонгун Алым. Эгер макул боло турган болсоң, кийимиң, тамак жагынан корголбаймын деп, Анархан Алымды кызматчыны табуу кыйын экендигине көзү жетип, жүрөгүндөгү чын сырын айтты. Дурус. Ойлонуп туруп жооп берейин, деди Алым. Күн чыккандан кийин Керимахун базарга чыгып кетти. Анархан менен Дарыяхан Керимахундун кирин жууп жатышат. Алым болсо тор жоргону такалаптып келип, чөп салып жатты эле. Алым, бери келчи, деп коюп, Анархан Дарыяханга бир нерсени шыбырагандай болду да, каткырып күлдү. Дарыяхан уялгандай тетир карады. 2 айдан бери бир күлбөй түнөрүп жүргөн Анархандын бул каткырышы да Алым үчүн табышмак болду. Ойлондуңбу Алым? Биз сени айтканыбызга макул болот го деп, акыңды өйдө бычып койдук деп, Анархан күлүмсүрөп Алымга карады да, Керимахун сенден жооп алып койгун деп кетти эле. Ойлонуп туруп жооп бергин. Эгер макул болбосоң, башка адам издегидей бололу деп, Анархан үй жакка басты. Алым эмне деп жооп берерин билбей турганда, сиз менин тилимди алсаңыз, макул болуп мында калганыңыз дурус болор эле. Керимахун акем эртең Турфанга жөнөгөн жатат. 7 айда келет. Керимахун келгенче турсаңыз, бир ат жана бир сыйра кийим берүүгө убада кылышты. Алым калса экен. Алымдын калышы көзгө көңүлдүү болор эле деп, Анархан эжем да ак эткенден тагытып жүрөт, деди да, Дарыяхан эки жагын карап, жашырын басыңкы үнү менен себеби Анархан эжем Керимахунду сүйбөйт, деп, алдагандай жашырын сырды жарыялап, күнөөгө илингендей, үй жакты бир карап улутунуп койду да, кызара түштү. Бул Алым үчүн күтүлбөгөн кабар. Керимахундун алыска кетерин жана Анархан Керимахунду чындап эле сүйбөй турганын ал эми толук түшүндү. Алымдагы эмки тилек калуу болду. Бирок калганда эмнелерди кылуу керек деген суроо Алымдын оюндагы алдыгайда алып жөнөдү. Тетиксиз сандык. Кийинки бөлүмдөрдө